Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу араб тилин үйрөнүүчүлөр. Араб тилин үйрөнүүгө бел байлаган ар бир илим талап кылуучуга Аллах Таала жеңилдик, түшүнүк жана бекем сабыр насип кылсын. Мурунку сабакта араб тилине жалпы киришүү жасап, анын шарият илимдериндеги орду тууралуу сүйлөштүк. Ал-лугатул арабия мифтахул илми. Араб тили илимдин ачкычы. Анткени шарият илимдеринин баары ушул тилде жазылган. Бүгүн биз араб тилинин негизги пайдубалы болгон наху илими менен таанышабыз. Наху илими эмнени окутуп үйрөтөт? Наху сүйлөмдөгү сөздөрдүн бири-бири менен байланышын, ролун жана акыркы тамгаларынын абалын түшүндүрүүчү илим. Бул арабча сүйлөмдүн түзүлүшү. Мисалы, Жаани Зайдун. Зайд мага келди. Раайту Зайдан. Мен Зайдты көрдүм. Салламту аля Зайдин. Мен Зайдка салам бердим. Бул жерде Зайд сөзүнө көңүл бурабыз. Биринчи сүйлөмдө Зайд фаил, башкача айтканда сүйлөмдүн ээси. Ошондуктан Зайд сөзүнүн акыркы аракети домма менен бүтөт. Экинчи сүйлөмдө Зайд маф'ул. Биздин кыргыз тилинде айтканда толуктогуч. Демек, фатха менен бүтөт. Үчүнчү сүйлөмдө Зайд сөзү мажрур. Башкача айтканда байланыштуу сөз. Байланыштуу сөз харфу жар. Жардамчы сөздөн кийин келип, касра менен бүтөт. Демек, достор, наху илими дал ушул сүйлөмдөгү сөздөрдүн грамматикалык, роф, нас, жар абалдарын, алардын ордун жана маанидеги ролун түшүндүрүп берет. Эгер наху илими болбосо, бул сөздөрдүн ордун жана грамматикалык абалын билбейбиз. Натыйжада сүйлөмдүн маанисин бурмалап алуу мүмкүн. Эгер наху илими сизге оор сезилсе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бул хадиси сизге дем болсун. Ман салака тариqan yaltamisu fihi ilman Саххалаллаху лаху бихи тариqan илал жанна. Ким илим издеп жолго чыкса, Аллах Таала ага бейишке алып барчу жолду жеңилдетет. Демек, илим талап кылган адамдын ар бир кадамы бейишке алып барчу жол. Кыйынчылык, сабыр, изденүү баары соо. Аллах Таала илим талап кылган адамга өзгөчө жеңилдик берет жана бейишке жол ачат. Алымдар ар бир илимди баштоодо ошол илимдин 10 негизине көңүл бурушкан. Наху илиминде ушул 10 негиз менен баштайбыз. Араб тилинде бул 10 негизди мабадиу ашара деп атайбыз. Мабадиу ашара илимге даярдык. Адам үйрөнүп жаткан илимдин эмне экенин, максатын, темасын жана пайдасын билсе, илимди ырахат менен, максаттуу үйрөнөт. Бул 10 негиз илимге эшик ачат, түшүнүктү бекем кылат, түшүнүп баштоо терең үйрөнүүгө себеп болот. Ошондуктан алымдар илимге кирүүчү 10 негизди белгилеп кетишкен. Бул 10 негизди жаттоо үчүн назым, иреттүү саптар менен жазып кеткен. Азыр ошол саптарды окуп, кыскача түшүндүрмө берели. Инна мабадия кулли фаннин ашара. الحظ والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبته والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن دار الجميع هذا الشرف. Birinci sap İnne mabadiye kulli fennin aşara. Ar bir ilim 10 negiz menen baştalat. Бул сап жалпы кириш сөз. Илимди үйрөнүү, терең түшүнүү үчүн адам ушул 10 негизди билиши керек. Экинчи сап ал-хадду вал-мавдуу thumma ath-thamara. Ал илимдин аныктамасы, темасы жана пайдасы. Окуп жаткан илим эмнени үйрөтөт, эмнеге арналган, жыйынтыгында эмнеге жетесиң? Бул 3 суроо сабактын негизги пайдубалы. Üçüncü sap
وفضله ونسبته والواضع. Артыкчылыгы, башка илимдерге байланышы жана ага негиз салган киши. Илимди өзгөчөлүү кылган эмне? Жана ал илим кайсы илимдер менен байланышта? Кайсы алым алгач баштап тартипке салган? 4-чү сап вал-исму вал-истимдаду хукм-иш-шари'. Илимдин аты, булагы жана шарияттагы өкүмү. Бул илимдин аталышы кандай? Кайдан алынат жана шарияттагы өкүмү? Милдетпи же сооппу? 5-чи сап масаилун вал-ба'ду бил-ба'ди иктафа. Маселелери жана айрым алымдар ушул 10 негиз менен чектелишкен. Бул илим өз ичине кандай маселелерди камтып алат? Жана кээ бирки алымдар илимди ушул 10 түшүнүк менен баштап эле үйрөнүүнү жетиштүү деп эсептешкен. 6-чы сап жыйынтыктоочу сап. وَمَنْ دَارَ الْجَمِيعَ هَذَا الشَّرَفَ. Ким булардын баарын билсе, кадыр-баркка ээ болот. Илимди ниет, максат жана түшүнүк менен баштаган адам ийгиликке жетет. Достор, биз 10 негиз менен таанышкан соң, бул 10 негиздин ичинен болгону 3 негизди наху илими тарабынан карап чыгабыз. Эмне үчүн биз 3 негиз менен чектелебиз? Анткени биз сабактын башында наху илиминин аныктамасы, артыкчылыгы жана наху илиминин пайдасы тууралуу сүйлөштүк. Азыр биз айтып кете турган маселе наху илиминин негиздөөчүсү ким, наху илиминин аты жана наху илиминин шарияттагы өкүмү тууралуу сүйлөшөбүз. Демек достор, бул наху илиминин негиздөөчүсү ким? Негиздөөчүсү Абу Асвад Дуали, сахалар доорунда жашап өткөн жана алгач бул илимди системалаштырган. Кийинкиси, бул илимдин аты кандай? Аты эмне? Бул илимдин аты наху. Наху деген сөз багыт, жол деген маанини билдирет. Демек, сүйлөм куруунун жолун көрсөтөт, багытын көрсөтөт. Биз билишибиз керек болгон акыркы негиз наху илиминин шарияттагы өкүмү. Наху илиминин шарияттагы өкүмү фарзу кифая. Коомдон кээ бирөөлөр үйрөнсө жетиштүү. Ал эми мугалим болом жана дин илимдерин окуп үйрөнөм деген адам үчүн бул илимди милдеттүү түрдө окуп үйрөнүшү керек болот. Ушуну менен биз наху илимине кеңири өңүттө киришүү жасап алдык. Аллах Таала үйрөнгөнүбүздү пайдалуу кылып, илим жолунда тынымсыз шыктандыруу берсин. Кийинки сабактан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.